Kutmandu kech, tug'anlar, biz Vyetnamdamiz. Bunday sonun yerda bizga fabrlik bilet qatori berdi. Shu поездканың tarixini aytib berib qo'ysam, Rakiya. Kutman kech Qirg'iziston. Biz bugun Vyetnamda turamiz. 1 soat разница бар ekan Kutmanda kechinglar bilan. Поездканың tarixi mundayda. Zolota драгоценный директорларга жыл сайын fabrlik жаңы өлкөнү тартуулайт. Америка, Доминикана, Бали ушул жактарга болуп келген быйылкы жыл Вьетнамды поездкасы саякаты. Биз ушунчалык ыраазыбыз компанияга. Аябай сонун отельде, ултмуш жомоктой болгон жерге алып келип, Восточное море деп коет экен, ушул деңиздин жээгине алып келип азыр жайгашты. 2 күн Хошиминде болду. Хошимин мегаполис экен, ултмуш эл көп экен. 10.000 байк мотоциклисттер жүрөт экен күнүгө. Андан сырткары машина, автобус элдер аябай көп. Вьетнам өлкөсү ушунчалык бизге жакты, адамдары жөнөкөй, ушунчалык кичипейил, эмгекчил адамдар экен. Үлгү ала турган жерлери бар экен. Биздин Кыргызстандын жакшы жактарын байкай турган жерлерибиз бар экен. Келип алып, бизде мындай, мындай деп, сонун бир сознание кандай эле аң сезимибизди кеңейте турган сонун бир саякат болуп атат да. Эгер мен ушунчалык менде гордость болду, биздин ушунчалык гордость болду фабрик компаниябыз үчүн. Ушунчалык көңүлүм көтөрүлүп, толкундап, ушунчалык эмесиндеп, немелерди, визерлерин баптап, ушунчалык сонун жерлерге алып келип эс алдырган компаниябыз, фабриктер ачып иштеңиздер, бардыңыздар. Мен кылган нерсени, мурзат кылган нерсени сиздер кыла аласыздар. Эч ким мындай адам кылган нерсени адам кыла алат да. Ошондуктан биз айтат элек, драгоценный поездкаларды жеңиңиздер, директорский поездкаларды жеңиңиздер. Ушундай бир сонун керемет эс алууну фабрик бизге тартуулаганына ыраазычылык. Мынакей шелковый шарфтарды даярдап коюптур, мондай шляпаларды белекке даярдап коюштур. Тиги холдо болсо ар бир тим эле как будто корпорация фабриктин эмесиндей жазуулар илинген, подушкалар коюлган фабрик деген жазуусу менен укмуш. Аны дагы сиздерге тартып жөнөтөбүз. Ракиянын эмоциялары ашып баратат. Менин наставнигим Нурзат, ошо ыраазымын болуп Нурзат мен бияка келип бир туугандай болуп, дагы подружки дагы болуп, ошентип бирге чогуу эмгектенип келатабыз фабрикте. Мен мындай драгоценный поездкага уже 30-чу жолу келгеним. Ушунчалык фабрик бизди таң калтырып атат, дагы деле таң калтырып атат. Ушундай миллионерский замок алып келип койду. Карасаңар, бардыгыбызга ушундай эс алуу буйрусун. Ошол үчүн бизден маалымат алып, ушинтип кантип биз бир тыйын төлөбөй келебиз дегенди бизден сурагыла.